Дагы бир жолу ардактуу кыргызстандыктар, кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн бизде ар тармактагы ар кыл өнөрдүн ээлери бүгүн бизде мейманда болот. Бүгүн бизде дагы бир эң сулуу татынакай мейманыбыз келген. Ким деп таң алып жатсаңыздар керек. Айтылуу Чыңгыз Айтматов атабыздын кадимки Махаббат дастаны чыгармасындагы Раймалы атабыздын небереси бүгүн бизде Каникей Раймалиева эжекебиз болуп. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Таңсыманыңыз кандай Жакшы, келип эң сонун жакшы. Мисалы сиздин күнүңүз эмнеден башталат? Дейли чыгармачыл адамдар. Күнүм ар кандай болуп калат, ушу чыгармачылык киши болгондон кийин кээде жол жүрүп, кээде кеч туруп калган күндөр болот, кээде бир ушундай бир дем күч топтоп туруп, бүгүн ушул жумушту бүтүрөм деп туруп, бир баракка көп нерсени пландаштырып жазып алып туруп, ушу менен эртеменден баштап чуркайм. Анан Улам бир жумушуңузду ар кандай болуп бүтүрсөңүз калат да. мектеп эме коюп коесуз. Чымчыкча коюп коем. Эң сонун. Баягы сиздер көпчүлүк баягы биздин Кыргызстанда кыргыз эли билет да, Раймалиевалар дегенде эле, эже сиңдилер деп баягы байкап калат. Чыгармачыл үй бүлө болгон кандай мисалы? Баарыңар. Эмне жөнүндө сүйлөшөсүңөр? Мисалы, чыгармачылыкта эмес, башка чөйрөлөр болсо, мисалы, ырдаппы, мисалы, мага кызык да, эмне жөнүндө сүйлөшөсүңөр? Биз албетте чыгармачы киши болгондон кийин чыгарма чөйрөсүндө эмне болуп атат, кандай болуп атат, ким эмнени көрүп келди деп, биз өзүбүз деле көп баягы ар ким өз тиричилиги, турмушу деп чуркап жүрүшөт. Ар ким мен өзүм 7 бир тууганмын, анан кыздардан 5-өбүз. Анан улуу эжем айылда турмушка чыгып ошол жакта калган, анан 4 кыз барыбыз ырдап жүрөбүз. Анан мындай көп деле жолукканга учурлар болбойт, анан болуп калган учурда бакылдашып, ошо той топ куруп калабы, концерт болуп калабы, костюмбу, жаңы чыгармалар жөнүндө, ушулар жөнүндө көп сүйлөшүп калабыз. Анан күйөө балдарыбыз болсо эле таң калып, карап отуруп калат деп эле. Алар өздөрүнүн темасы башталып кетет ошентип. Эң сонун мисалы сиздер Раймалиевалар бир качан концерт бересиздер? Чоң биргеликте. Ошо биздин аябай бир көксөгөн максатыбыз болуп жүрөт. Бир жакшы концерт берсек деп эле, жакшы тилектерди коюп, жыл сайын коюп эле, ушундай астыга план коюп эле. Бирок баягы ар нерсенин өзүнүн сааты болот болуш керек. Ушундай бир бышып, бир жакшы немелерге, жакшы чыгармалар дайындап алгандан кийин берсекпи деп ойлоп жүрөбүз ошо. Эң сонун биздер ойдо бар. Айтсаңыз, чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат? Акыркы жаңылыктарыңыз менен кандай жаңылыктар менен келип калдыңыз бизге? Чыгармачылыкта эми баягы эл катары иштеп атабыз, жаңы чыгармалар, жаңы ырлар менен иштеп атабыз. Быйыл бир ырларды жаздырдым, 3-4 ыр жаздырып койдум. Азыр эми бирок баягы оңдоп түзөөлөр, кошумча алымчалар болуп атат. Анан буюрса жакшы эле ырлар болот болуш керек деп ниеттенип атам. Жаңы ырлар жазылып атат да. Жаңы ырлар деп калдык. Жаңы ырларды сиз кандай кылып тандайсыз? Мисалы, обону же сөзүнө караппы? Албетте сөзү дагы обону бизге аябай маанилүү. Себеби жакшы ырлар болуп калат, баягы бизге сунушталган ырлар болуп калат. Анан карасаң сөзү анча мааниси жок, маңызы жок болуп калат. Обону жакшы болуп калат. Же болбосо обону анча болбой калып, сөзү укмуш болуп калат. Анан эмесе эми колдон келишинче баягы элге жагымдуу болуп, обону да сөзү да туура келген ырлар болсо экен деп тилейбиз. Анан ошондой ырлар болуп калса, баягы аракеттенип ошол ырлардын үстүндө иштей беребиз да. Сонун анан бул эже баягы мисалы биздин эфирге ким мындай фокусчу келсе фокус көрсөттүрөбүз, мисалы сыйкырчы келсе сыйкырлатабыз, мушкер болсо бизге эмне өнөрү менен келсе ошол өнөрүн ушул биздин студиябыздан тартуулап турабыз. Анан бизге бир жакшы чыгарма колуңуз менен келип жалпы кыргызстандыктарга колуңуздун коштоосуна бир Жакшы болот. эң сонун чыгарманы саткарып берип койсоңуздар болот. Урматтуу кыргызстандыктар, азыр биздин каналга жаңы кошулуп жаткандар болсо, ким деп билбей жатсаңыздар, бүгүн бизде мейманда Каникей Раймалиева эжекебиз. Сиздер үчүн жагымдуу чыгарма. Көптөн бери ырдабай жүрдүм эле, ушул ырды рейсте ырдап берип коеюн. Ушул Сабдарбек Жумалиев агабызга таандык 8 ыры деген ырды. Абдан жакшы болот.
сага жаным эсимде келечек иш самаганым эсимде сагыныч күткөнү сапарымдан сен эстин күз каретти кадаганым максатым бакыт кушун алыс учкан меримдин отуну жагып кучак кыскан сен десең көктө чолпону жакын болуйын сезимге жаз гүлү болуп жайнап келем сезимге жакыны бүткөн ардак белең сага мен айтар сөзүм камдап келем сезимге бир эргетип канатымдан сага мен жаз гүлү болуп жайнап келем сезимге бир эргетип канатымдан сага мен жаз гүлү болуп жайнап келем жаз гүлү болуп жайнап келем сонун чыгарма болду. Баракелде. Биз телекөрүүчүлөргө эсирге кетели. Эгерде биздин мейманга кызыктуу сурооңуз болсо же жөн гана калуу тилеңиз болсо, биздин WhatsApp канал аркылуу SMS каттарды жөнөтсөңүздөр болот. Биз сөз түрдө кубануу менен кабыл алып окуп коебуз. Канке эжеске мындай суроо берим келип турат да. Ошол комузуңузду баягы алганда аябай берилип, чыгарманы абдан бир сүңгүп аткарып берет экенсиз. Комуз дегеле сиз үчүн эмне? Комузбу? Комуз мен үчүн эми жашоомдо бир айрылгыс ушундай комузсуз элестете албайм да өзүмдүн жашоомду. Ар кандай баягы акыбалда болуп калат го адам. Көйгөйлөр болуп калат, кээде бир сүйүнүч болуп калат. Кандай учур болсо дагы ошо комузду алып бир ушундай жан дүйнөңдү сооротуп каласың. Кээде ушундай бир кайта бир бакытка чөмүлүп башкача сезим болуп атканда ошо менен комуз менен да чыгарган убакыттар болот. Комуздан тышкары дагы кандай аспапта ойной аласыз? Комуздан тышкары биз ошо мен улуттук консерваторияга тапшырганга чейин музыкалык педагогиялык колледжде окудум Бишкекте. Ошо училищеда биз көп инструменттерди үйрөндүк. Ал жерде фортепиано, аккордеон. Мен негизги аспабым ошо аккордеон болчу да. Негизги сабагым ошо аккордеондон боюнча бүтүрдүм ошол жакта. Анан ооз комуз, консерваторияда ооз комуз кошулду кийин. Анан комуз эми албетте. Анан биз муспетте дагы вокалдык, классикалык чыгармаларды ырдап, ошондой кийин народный планда ырдап кеттик да, ушундай. Сиз мисалы ушундай бир ар кандай аспаптарды ойноп, анан ырдайсыз, дагы мындай бош болгон убакта кандайдыр бир баягы илкомдук, орусча айтканда, кыргызча айтканда сезимдер ойгонуп кеткен убакта мындай чиймелеп коймой да жайыңыз барбы? Мындай барактарды жаратып дегендей.
бар андай анча мынча ушундай чыгармачылыкка биротоло кээде бир бардык көйгөйлөрдү унутуп анан ошо бир ырлар менен ооруп калган учурларда ошол ырларды ала коюп ырдагым келип анан ошол ырдаган сайын ырдагым келип өзүнөн өзү бир кайрыктар келе баштайт анан кайрыктарды жаза коюп туруп анан кийин анча мынча биз дагы ушуну бирин экини ондор жазып коебуз. Бул жакка WhatsApp канал аркылуу суроолор келип калыптыр, окуп өтсөм. Аягы 48 менен аяктаган абонент: саламатсызбы, сизге суроо азыркы жаңы чыгып жаткан ырчыларга кандай сын пикир берет элеңиз дейт. Жаңы чыккан ырчылар албетте көп элибизде, биздин да элибиз таланттуу, чыгармачыл эл деп айтсам жаңылышпайм. Жаш таланттар албетте азыр абдан көп чыгып атат. Биримден өтө бири. Менин көз карашым жаштарга абдан жакшы, себеби азыр баягы современ, кандай деп айтсам, заманбап бир стилде чыгарган ырдалган ырчыларыбыз ырдап атат. Эң сонун биринен өтүп бири ушундай жакшы ырдаган ырчыларыбыз болуп атат. Анан албетте баягы баары сонун деп айта албайм. Анын ичинде дагы баягы эптеп тытынып жүргөндөр, жылынып жүргөндөр, ырдайм дегендер дагы аралашып жүрөт. Эми баягы ошондой да. Мындай жакшы. Бул жакта Канеке эже, мен сизге бере турган суроом баягы жеке өзүңүз тууралуу болуп аткандан кийин, баягы комуз үйрөнгөндөн кийин эң алгачкы баягы комуздун коштоосун аткарган чыгармаңыз кайсыл эсиңизде барбы? Эң алгачкыбы? Комузду үйрөнүп, комуз менен ырдап калдым деп сүйүнүп калган кайсыл чыгарманы аткардыңыз? Мен ал ырды азыр унутуп калдым, бирок баягы узун ойдун жазып келип деген ыры бар да, ошол ырды мен эң биринчи ошо комузга салгам. Анан бирок ал ырды башында бир аз билбейсиздер беле, баягы унутуп калдыңыз. Канча жашыңызда кайсыл ырды? Мен ал кезде мектепке бара элек болчумун. Ошол кезде эле комуздун коштоосун. Ошол кезде комузду кармап, уже кичинекей аккордеонубуз бар эле. Мен чоң атабыз биз баягы ар дайым чыгармачыл үй бүлөдөнбүз. Раймалы, кадимки Раймалы аксакал биздин чоң атабыз. Анан ошол чоң атабыз сатып берген, баягы пенсиясына сатып берген кичинекей чакан аккордеонубуз бар болчу, малыш деген. Ошонун эки түрүн сатып келген. Кичинекейин Гүлнара сиңдим ойночу, чоңурагын мен ойночумун. Ошол биринчи аккордеондон башталды, анан кийин комуздарды ойноп баштадык. Ошентип башталган. WhatsApp канал аркылуу аябагандай көптөгөн SMS каттар келүүдө. Жана көпчүлүгү баягы сизге каалоо тилектер, чыгармачылык ийгиликтерди каалаган. Анан сөзсүз түрдө сизди ырдатып коюңузчу деп бул жакта SMS каттар көп келип жатат да. Дагы бир чыгарма суранып атат биздин телегөрүүчүлөрдүн баягы суроосун орундатуу биздин милдет. Дагы бир чыгарма суранып атат эле анда сизден. Кандай нерсе? Жумамүдүн Шаралиева атабыздын карап койчу жылмайып деген бир шаңдуу ырдын ырдап берейин, анда жалпы көрөрмандарыбызга арналсын. Күндө бир күндүн ай кездеши bir bulup жүрбөйүн, ойдогу сырдың эй чечпесин. Кетеликтин ай улгайын, карап бера койчуң эй, күлүп бера койчуң ой жылмайын. Басып бир өттүк эй кыргалды, биздин ой урдалды. Өмүр бир кыскаң эй, жол узун, өткөрбөйлүк эй кырдалды. Кетеликтин ай улгайын, карап бере койчуң эй, күлүп бере койчуң ой жылмайын.
ай жок бекен турганыңда эмей жүрөктө Бетелектең ай уңгайып карап бере койчуң эй күлүп бере койчуң ой жылмайып карап эле койчуң эй күлүп бере койчуң ой жылмайып Күнүңүзгө береке. Таң эрте биздин телекөрүүчүлөргө абдан бир жакшы маанай тартуулаган комуздун коштоосуна чыгарма болду деп ойлойбуз. Каныке эже, айтсаңыз, сиздер эже сиңдилер баарыңыздар тең чыгармачыл адамдарсыздар. Баягы элдин алдындагы адамдарсыздар. Өзүңүз баягы таланттуу адамдарсыздар да. Анан бири-бириңиздерден айрылбаган, өзгөчөлөнгөн бир талантыңыздар болсо керек. Эмнелер менен айырмаланып турсуздар? Балким мүнөзүңүздөр менен айырмаланып. мүнөздөрүбүз менен абдан айырмалууларыбыз бар. Мен токтооракмын. Мисалы, менден кийинки сиңдим бар, Бүйжан деген. Ал кичине мындай көп нерсени баамдап, байкап, ушундай. Анан кээ бир нерселерди байкабай калам. Ушундай жактарым бар. Анан Бурул деген кичүү сиңдим бар, ал өтө шайыр, шатман, жүргөн жерин баарын мындай майрамга айландырып жүрөт да, ушундай. Ошол эле учурда бир жумуш кылып аткан болсо, жумушу да бүтүп аткан болот. Ошо гүлдүрүп бир жоруктарды айтып берип. Баарына жетишет. Аны ошондой. Анан Гүлнара деген сиңдим бар. Андан мурунку улуурагы. Ал да токтоораак, бирок ал өтө мындай айырмачылыгы тыккан, баягы немисче жүргөн, биз аны немистерче жүрөсүңөр деп аны туугандар арасында бири-бирибизге конокко келип калат, же барап кала турган болуп калсак, саат менен барат. Же саатында, алардын айткан саатында барбай калсаң, бизди урушуп, кечигип атасыңар деп. Бизге келе турган болуп калса, бантиктерин байлап, галстуктарын таап, чачтарын суулап таратып келип калышат деп айтып күлүп тамашалашабыз ушинтип. Немисче жүрөсүңөр деп. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте туруп, өзүңүздүн жагымдуу чыгармаларыңыз менен, ошондой эле кеңештериңиздер менен бизге бөлүшүп кеткениңиз үчүн сиздин чыгармачылыгыңызга албан ийгиттерди каалайбыз. Бар болуңуз, жана башында өзүңүз атап өттүңүз, ушундай туугандар менен, ушундай кызыкчылыктар менен баягы бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн мейманда Каныке Раимайлова Булбул үндүү эжекебиз болду конокто. Ал эми биз болсо жагымдуу биз Каныке эжебиздин клиби менен, чыры менен биротоло коштошого кетели. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн абдан баягы мен ойлойм, абдан сонун көңүлдүү күн болуш керек. Биздин көрсөтүүбүз кызыктуу болду деп сиздерден ойлойбуз. Жана биз сиздерден ой пикирлерди биз WhatsApp каналы аркылуу да күтөбүз. Эгерде ой пикирлериңиздер болсо, анда бизге дагы жазып бөлүшсөңүздөр болот. Ал эми сиздердин бүгүнкү иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын дейбиз. Эмки көрсөтүүгө чейин сак саламатта калыңыздар.